Адам баласына Аллах Тааланын берген ni'matlары, жакшылыктары чексиз. Бул туурасында Аллах Таала Ибрахим сүрөсүндө айтат: Астаиду биллах ва ин таудду ni'маталлахи ла тухсуха. Эгерде силер Аллахтын берген жакшылыктарын эсептей турган болсоңор, анда ал жакшылыкты санап бүтө албайсыңар. Ошол жакшылыктардын бириси Аллах Таала бизге наристе берген, балдарды берген. Адам баласы Аллах берген ni'matка шүгүр кылмайынча андан толук пайдалана албайт. Жана Аллах берген балдарыбыз бизге толук дүйнө жана ахиретте пайдалуу болуштугу үчүн биз Аллах Таалага шүгүр кылыш керекпиз. Шүгүр кылуунун жолун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйка амалы менен көрсөтүп кеткен. Акыйка деп эмнени айтат? Ма юзакка анил маулуди шүкран лиллахи таала би ниятин ва шараитин махсусатин. Баланы берген Аллах Таалага шүкүр кылуу иретинде наристенин атынан жаны барды калыс Аллахтын ыраазычылыгы үчүн курмандыкка чалууну айтат. Эмне үчүн бул амал акыйка деп аталып калды? Акыйк деп араб тилинде төрөлгөн наристенин башындагы чачын айтат. Ал эми чачы сүннөткө ылайыктуу 7-күнү алынат. Ошол сыяктуу эле курмандыкка чалуу дагы көпчүлүк учурда 7-күнү кылынат. Экөөсү бир күндө кылынгандыктан курмандыкка чалуу амалы акыйка деп аталып калган. Акыйканын өкүмү кандай? Фарзбы, важиппи, сүннөтпү? Албетте фарз, важип эмес, балким сүйүктүү пайгамбарыбыздын истихбаб деңгээлиндеги сүннөт амалы. Бул амалдын пайдалары өтө көп. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде айтат: Ал-валаду муртаханун би акыйкатихи. Бала өзүнүн акыйкасына байланган күрөөгө коюлган. Бир адам өзүнүн буюмуну күрөөгө кое турган болсо, мисалы автоунаасыны, аны кайра чыгарып алганга чейин андан пайдалана албайт. Кудум ошол сыяктуу баланын акыйкасын бергенге чейин балабыз бизге дүйнөдө дагы, ахиретте дагы толук пайдалуу болбойт. Риваяттарда келет, балагатка жеткенге чейин кайтыш болуп кеткен жаш балдар кыямат күнү ата-энесине бейишке кирүүсү туурасында шафаат кылышат. Жана менин ата-энем бейишке кирмейинче мен бейишке кирбеймин деп туруп, ата-энесини натыйжада шафаат кылып бейишке киргизет. Ушул шафаат кылуу мүмкүнчүлүгү кайсыл балдардын акыйкасы берилген болсо, ошол балдарга берилет. Ал эми кайсыл балдардын акыйкасы берилбей калган болсо, анда ал балдарга шафаат кылуу мүмкүнчүлүгү берилбей калат. Натыйжада ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү акыйка амалын кылуу менен биздин бейишке кирүүбүзгө себеп болот. Наристенин атынан акыйканы ким кылат? Негизинен бул атасынын жоопкерчилигинде. Анткени хадисте ман улида лаху мавлудун, ким балалуу болсо ошол кылсын деп айтылган. Албетте эгерде чоң атасы, тайтасы, байкелери, же тайкелери, же жакын бир туугандары анын атынан кыла турган болсо, анда акыйка кылган болуп эсептелет. Акыйкада кайсыл жаныбарлар мууздалат? Кайсыл жаныбарлар курман айтта мууздаганга жарактуу болсо, акыйкада дагы ошол жаныбарлар жарактуу болот. Акыйкада канча жаныбарды курмандыкка чалабыз? Бул туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Анил гулами шатани ва анил жарияти шатун. Эркек баладан 2 кой, ал эми кыз баладан болсо 1 кой. Ал эми эгерде 2 кой сойгонго мүмкүнчүлүгү жок болуп, 1 кой эле сое турган болсо, анда дагы жоопкерчиликтен кутулган болуп эсептелет. Ошол койлордун экөөсү тең бир күндө болушу жана бир жерде болушу шарт эмес. Ачыктап айтканда, эгерде бир койду төрөлгөн күнү экинчи койду болсо, төрөлгөндөн 7 күн өткөн соң кыла турган болсо, ошондой эле бир жаныбар бир шаарда мууздалып, экинчиси башка жакта курмандыкка чалына турган болсо, анда дагы дурус болот. Акыйканы кайсы күнү кылабыз? Бул туурасында хадисте келет: Акка Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам анил Хасани вал Хусейни яум ас-саби'i. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Хасан жана Хусейн радиаллаху анхумалардан акыйкасыны 7-күнү кылды. Эгер 7-күнү мүмкүнчүлүк болбой кала турган болсо, анда 14-күнү кылабыз. Эгер 14-күнү мүмкүнчүлүк болбосо, анда 21-күнү кылабыз. Эгерде 21-күнү да кыла албай кала турган болсо, анда жоопкерчиликтен түшүп калбайт. Качан мүмкүнчүлүк болсо, ошондо кылынат. Жада калса бир адамдын акыйкасы жаш кезинде берилбей калган болсо, анда ал чоңойгондо өзүнүн атынан өзү акыйка кылат. Бул туурасында Хасан Басри рахматуллаху алейхинин айткан сөзү бар: Иза лам юакка анка фаукка ан нафсика валау кунта раджулан. Эгерде сенин акыйкаң жаш кезинде берилбей калган болсо, анда сен өзүңдүн акыйкаңды өзүң бергин, эгерче жашың өтүп кеткен болсо дагы. Акыйканын этини эмне кылабыз? Эң жакшысы 3кө бөлүп, бир бөлүгүнү тамак кылып бышырып, жакын туугандарды, досторду чакырып, кубанычты бөлүшүү. Экинчи бөлүгүн болсо, кедей кембагалдарга таркатып бериштик. Таркатып бергенде бышырып берсеңиз дагы болот, чийки берсеңиз дагы болот. Үчүнчү бөлүгүнү үйгө алып коюп,
өзүңүздүн үй бүлөңүз менен жесеңиз дагы болот. Эгерде наристе акыйка кылганга чейин эле Аллах сактасын чарчап кала турган болсо, анда анын атынан акыйка кылыштык милдет эмес. Аллах таала бардыгыбызга балдарыбыздын акысын берип, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул улуу сүннөтүн аткарганга жардам берсин.